өткөрүлгөн 17-жылы, 18-жылы. Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясынын долбоору мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, диний уюмдардын жана жамааттардын, ошондой эле башка жарандык коомдук институттарынын өз ара иштешүүсүнүн принциптери менен механизмдерин аныктайт. Концепцияда 3 негизги багыт камтылган. Мамиле жасоо, алардын ички турмушуна кийлигишпөө, ошону менен бирге мамлекет диний уюмдарга көмөк көрсөтүп, ал эми диний уюмдар болсо мамлекетке көмөк көрсөтүп, тыгыз иштөө жана ошол эле мезгилде жалпы коопсуздук маселелери, ынтымак, биримдик маселелеринде тыгыз иш алып баруу, мына ушул багыттарга көп көңүл бурулат. Экинчи чоң багытыбыз бул жерде диний билим берүүнүн сапатын көтөрүү. Эгер буга чейин диний билим берүүнү жөнгө салуу, ишке ашыруу болсо, мындан кийин сапат жагын өтүү керек деп айтып атабыз. Өлкөбүздө бизде көптөгөн медреселер бар, диний окуу жайлары бар, университеттер бар. Алардын баардыгын диний берүүдө стандарттарга алып келүү. Концепциянын, ушул экинчи концепциянын долбоорунун принциптери, максаттары, тапшырмалары боюнча болот, негизги багыттары боюнча. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан 3404 диний уюм каттоодон өткөн. Жаңы концепцияда дин бул адам укуктарынын бөлүгү катары Кыргызстандагы диний уюмдардын мамлекет менен тыгыз иш алып баруусу каралган. Буга чейин Баткен облусунда эски концепцияга ылайыкта бир топ алгылыктуу иштер аткарылганы маалымдалды. Диний мекемелердин баарысын дагы деле барго, бирок өзгөчө көпчүлүгүн мамлекеттик каттоодон өткөрүп алуу. Ошондой эле дин кызматкерлеринин илим билимин жогорулатуу. Ошондой эле дин кызматкерлери, дин башкармалыгы, казяттар монондой телевидение, радиолор аркылуу өздөрүнүн ой пикирин жеткирип алды. Мисалы ошондой эле немелерде атайын программалар бар. Ушулардын негизинде 2014-2020 жылдагы концепциянын негизинде бир канча дин кызматкерлери ушун аз да болсо концепцияны ишке ашырууда өздөрүнүн салымын кошт десем мен жаңылышпайм. Акыркы 3-4 жыл аралыгында диний билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнүн алган дипломдору көпчүлүк жумуштарга орношууга жарабастыгы негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келе жатат. Маселенин чечилүүсүнө жаңы концепция канчалык жол берери тууралуу суроо узатканыбызда төмөнкүдөй жооп алдык. Ошол мурда концепциянын чечими менен 2015 жылы теологиялык колледж ачылган да, Арабай университетинин базасында. Теологиялык колледждин бүтүрүүчүлөрү мына 3 жыл катары менен бүттү. Алар дипломдору билим берүү министрлигинен берилет да. Мына ошол максатыбыз эмне болгон? Теологиялык колледжде ошол медреселерде баягыларды колледждин стандартына өткөрүү маселеси каралган. Буюрса ошол уже апробациядан өтүп ишке ашты. Эми ошого биз даярдап атабыз. Келечекте биздин диний окуу жайлар ошол процесске өтсө, анда сиз айткан баягы алардын дипломдору, адистери жарап калат да. Бул жакшы ошол багытка буруп атабыз. Жаңы концепцияны ишке ашыруунун натыйжаларына мезгил менен көзөмөл жүргүзүү жана баалоо үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ведомстволор аралык комиссия түзүлүп иш алып барары күтүлүүдө. Каныша Яшымова, Расул Каныбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 63 пункттун аткарылыш пункттары кандай болду?